Чакан каладагы аллеяларды кардан тазалап жаткан ушул техника жакында эле алынган. Анын ийкемдүүлүгү тар тилкелерди ретке келтирүүдө миңдин бири. Кышкысын минтип иш кылса, жайкысын ар кайсы жерлерге ташталган акыр чикелерди шыпырып чогултат. Буга чейинки кол жумуштар менен бүткөрүүчү түйшүктү алмаштырган аны башкаруу милдети Жолдошбек Эмилбековго жүктөлгөн. Ал өзүнүн 8 сааттык иш мөөнөтүндө 15 чакырым узунлукка каралыкты ретке келтирген. Эртеден кечке 64төн интернетке чейин тазалап үлгүрөт экенбиз. Азыр 64төн баштап интернетке келип, кайра 64ке чейин кетип баратам. Эки тарап жол. Негизи таза нарын ишканасындагылар үчүн аяктап жаткан жыл ол жолу болуп, механикалык паркы дароо жогорудагыдай ар кандай багыттагы атайын 15 техника менен толукталган. Албетте, мамлекет жетекчилигинин мындай колдоосу жана камкордуктары тазалык сакчыларынын төмөндөгөн түйшүктөрдүн алда канча жеңилдетип, мурдагыдай таң зардан керейли кечке чейин жүрмөө жок. Антсе да бүгүнкүндөй зарылчылыкта жаралаганында калаадагы 5 негизги көчөнү толугу менен тазалоо алардын жоопкерчилигинде. Кар калың түшкөн бул жолу жумуштар таңкы саат 5те башталып, түш ой аяктады. Ал эми азыркы маалда атайын кар түртүүчү машинабыз грейдерибиз Нарын шаарында ички туура жолдордун түртүү иштерин кылып жатат. Азыр дагы кар ушундай деңгээлде бир жакшы жаай турган болсо, кечинде дагы түнкү саат 11деби же 12деби кар токтогон маалда кайрадан эки унаабызды чыгарып жолдорду түрттүрүп тазалатабыз. Анын артынан кайра инерттик материал себебиз. Көрүлгөн мына ушундай чаралардын аркасында облус борбору Нарын шаарында жеңил-желпи бирин-экинин кырсыктарды эске албаганда үрөйдү учурган кооптуу кырдаалдар түзүлбөдү. Көпчүлүктүн пикирлеринде буга тиешелүү мекеме ишканаларынын кышкы камыгаларынын кабелтеңдиги себеп. Жолдордун баарысы жакшы болуп тазаланды. Өтмөктөр жакшы басып өтүп атабыз. Жогору жактагы атка минелерге чоң рахмат, жолду дагы жакшы оңдоп беришти, жакшы тазалап атат. Жол тайгак эмес, жолдор тазаланып атат, жакшы болуп атат. Бүгүнкү кардын жааганы мен ушу нарындыктар үчүн аябай эле жакшы болду. Негизи да жаратылышка жалпы. Андан жол коопсуздугу боюнча кооптуу чынын айтканда. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн ошондой эле Бишкек Нарын Торгар жолундагы Кубакы, Кызар, Долон жана Кызылбел ашууларында оор жүк ташуучулардын жүрүшүнө маал менен чектөөлөрдү киргизүүгө туура келди. Ал эми абалды жөнгө салуу максатында деңиз деңгээлинен 3000–3,5 метр бийиктиктеги бул тилкелерди кардан тазалоого жергиликтүү жол тейлөө ишканаларынын техникалары тартылды. Бирок жолчулардын өзгөчө кырдаал жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу кызматындагылардын мындай аракеттерине карабастан, айрым айдоочулар аша чабышкандыктан жол кырсыктары орун албай койбоду. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.